Урматтуу бир туугандар, бул жашоодо бир сутканын жарымы түн, жарымы күн болгон сыяктуу биздин жашообузда дагы жакшылык, жамандык кошо жарышып экөө коштолот экен. Анан бир акылман адамдан сураган экен. Бизде ушундай башыбызга ушундай кыйынчылык келгенде, бир жаман күндөр келгенде ошол убакытты кантип өткөрөбүз дегенде, акылман адам ушундай деп жооп бериптир. Ошо башыңа аябай жан чыдагыс кыйынчылыкка туш болгонуңда ушинтип ойлонгун. Бул нерсе түбөлүктүү болбойт. Кудайым буйрса өтүп кетет деп биринчи ошого ишенгениң дептир. Экинчи нерсе бул Алладан келген мага сыноо болуп атат деп сыноого сабыр кылгын. Үчүнчү нерсе мындан дагы жаманы болуп кетпеш үчүн, андан дагы жаман абал болуп кетпеш үчүн Алла Таалага дуа кылгын. Төртүнчү сага санаалашмын, сага досмун, сен үчүн өлүп берем деп жаныңда жүргөн адамдар келбей, ошондой адамдар келбей койгон адамдарды эсептегин дагы аларды сен жашоодо таштагын деп жооп берген экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ушундай бир кыжаалатчылык жашоолорду жашап кала турган болсок, бардыгыбыз ушул нерселерге көңүл буралы. Алла Таалам жамандыктардан алыс кылсын.